Алыс жерде жүрүп, мекенди сагынып, кыргыз кинолорун сагынган жердештерибиз бүгүн эрте келишип, чыдамсыздык менен кинону күтүп жаткан учуру. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн Хабар шаарында Дружба кинотеатрында Эки Батыр кино тасмасы көргөзүлгөнү жатат. Ал эми кинону көрөбүз деп келген жердештерибиздин саны абдан көп. Кинонун өзгөчөлүктөрүн да айта кетпесек болбойт. Бүгүнкү күндөгү болуп жаткан көйгөйлөрдүн баарын камтыган, таалим тарбиясы өтө күчтүү кинолордун бири. Ал эми ушул кыргыз маданиятына чоң салымын кошуп жаткан биздин консул Мырзабаев Кадырбек Соробековичке жана ошондой эле жардамчы активист агаларыбызга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Кинонун башталышында атайын кинону алып келүүгө, Эки Батыр тасмасын жердештерге көргөзүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзгөн консул Мырзабаев Кадырбек агабызга дагы суроо узаттык. Саламатсызбы, Кадыр байке? Бүгүнкү күндө кыргыз жердештерибиз канчалык деңгээлде маданий иш-чараларга катыша алат? Азыр биздин кыргыз жарандарыбыз Хабаровскийде абадан активдүү, баардык маданият программаларына катышат, активдүү катышып, баардык жөн эле Кыргызстан арасында эмес, шаардык, Хабаровск крайдын баардык күлтөрүү программаларына активдүү катышып, көп ийгиликтерге жетишип жүрүшөт, жакшы катышат. Бүгүн Эки Батыр кино тасмасын көрөбүз деп келген жердештерибизге бир-эки ооз каалоо айтып коюп кетсеңиз. Мен эмне деп айтатмакмын, мына ошол кинону биринчи жолу алып келип атышат. Чыңгыз сениме чоң рахмат, ошол кинону алып келип кыргыз жарандарына кино көрсөтүп кеткенине чоң рахмат. Мен өзүм тараптан аракет кылып, ошол Дружба кинотеатрын сүйлөшүп бердим шаар менен. Каалоом биздин жарандарга ушундай биздин кинолорду көрүп, мындан ары дагы ушинтип көп кинолор, концерттер келип, биздин кыргыз элибиздин духун көтөрүп, Хабаровскийде, Дальний Востокто ошо кыргыз элибиз активдүү катышып, ушундай эмелерге келип турсун, ден соолукларга. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Эки Батыр кино тасмасын Хабаровский шаарынан башка дагы канча шаарларга көргөздүңүз? Саламатчылык. Хабаровскийден башка 14 шаарга келдик. Эң өзгөчөлүгү бул Дальний Востокко Кадырбек Сорбековичке рахмат. Ушул байкенин артынан биз келгенбиз негизи. Кино, концерт, бул жерде кандай гана мероприятие болбосун, ушул байке аркылуу болгон. Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровскийдеки жакшылык иш-чараларын ар дайым бизге колдоп, колдон келишинче могундай концертный кино залдарды мэрия менен сүйлөшүп, жада калса өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп берип, бизге алып берип турат ар дайым. Ошол Кадыр байкеге терең ыраазычылык, ар дайым ошо деги эле бул бизге эмес, деги эле ушул жерде эмгектенип жүргөн биздин кыргыз мигрант жарандарга болгон поддержкасы деп айта алам бул нерсени. Ошол Кадыр байке рахмат. Жана ошондой эле сиздерге дагы рахмат. Ар дайым ушундай жакшылыктар болуп жүрө берсин. Кадырын туюп арктанам кайратынан жанбаган. Кадыр байкеге терең ыраазычылык. Дагы бир жолу ошол Кадыр байкеге эки сөз. Чоң рахмат, Чыңгыз. Чыңгызга дагы чоң рахмат, ушинтип саламатсыздарбы? Ушундай Кыргызстандан кино келип көрсөтүп атат. Ким ойлоп турду ошо Кыргызстандын кыргызча кинону ошо Хабаровсктын центринде отуруп көрөбүз деп. Чоң рахмат. Чыңгыз кыргыз кино алып келем дегенде мен анда уже дело принципа алып берем, кинозал деп, ушуну алып, жакшына болуп, мына чогулуп, биримдикте отурабыз. Сиздерге дагы рахмат кино келгениңиздер үчүн. Анан дагы бир-эки эмелер бар эле, сообщениялар силерге айтып берейин. Мен азыр Хабаровскда баардык университеттер менен соглашение жаздым. Кыргыз граждандарын бюджетке окутканга. Если ушул жерде жаштар окуйбуз десеңер, же Кыргызстандан келип окуйбуз дей турган болсо, бюджетный месторлордун баардык университеттерге соглашение бар. Если келип мен менен сүйлөшүп, ким кайсы университетке бара турган болсо, списоктор берсеңер, мугалимдерди чакырып, экзамен алып, өтүп окуйсуңар. Окпагандарга дагы айтып койгула. Бул биринчисен, экинчи эме азыр 15-июнга чейин кимдер регистрациясы жок, нарушение менен жүргөндөр болсо, ФМСке барсаңар,
эме кылып берет, легализация кылып берет 15-июнга чейин. Соттун решенияси менен кеткендерден башканын баардыгын легализация кылып берет. Ошону эсиңерден чыгарбай, убагында кылып алгыла. Анан кийин азыр бир балдарыңар төрөлүп атат, паспортуңар бүтүп атат. Жаш балдарга жанагы СВР албастан эле паспорт алып алгыла сразу эле, кыйналбастан. Булай достокко барып. Ошондой эмелер болсо, суроолор болсо, уялбастан звонок любой время кайрыла бергиле. Ошону айтып коеюн дедим. Анан былтыр конкурс красоты болгон болчу, «Мисс состояние нации» деген ошол конкурста биздин кыз катышып, экинчи месттен алган эле. Былтыр пандемияга жараша чогула албай калдык. Биздин кызыбызды поздравить ете албай калдык. Ошон үчүн уруксат берип койсоңуздар, куттуктап коеюн. Кел аган. Бакинага дагы сөз берип коелу. Чоң рахмат, мени колдоп, мага күчтен бергениңиздер үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анда кинону баштайык. Приятного просмотра деп коет, ошондо кинону көрөйүк. Чыңгыз сүйлөп койсун. Егемендикти энчилең өмүрүн берген бизге канча да Кино эң жогорку деңгээлде тартылыптыр. Кинону көргөн жердештерибиз кайра дагы көргүлөрү келип, тарбиялык жана азыркы убактагы болуп жаткан көйгөйлөрдү камтыган, ойлондурган, ошол эле убакта күлдүргөн да кино болгонун айтышып, баары жылмаюу менен чыгышты. Жердештерибизге жакканына биз дагы кубанып калдык. Анда эмесе кино жөнүндө жердештерибиздин да оюн угуп көрөлү. Мусележе, саламатсызбы? Кинонун эң өзгөчөлүгү кайсы жер жакты сизге? Аябай жакшы, ошо Байболот кыргыздардын жери деп аябай жакшы немелерди аткарды. Ошо кыргыздын келечеги кең, аябай сүйүнүчтүү. Биз Кыргызстанга барсак дагы сыймыктанабыз. Өзгөчө кайсы жери жакты сизге? Байболот менен берки досу мушташкан жерлери жакты. Кайрыбек апа, кинонун эң өзгөчөлүк жери кайсы жери сизге жакты кинонун? Бу кыргыздын баатырлары элин жерин саткан чыккынчыларды жазалаган жери жакты мага. Рахмат. Ошо алыскы жерге келип кыргыздын баатырларын даңазалап эметкениңерге, ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат, сизге да киного келип бергениңизге чоң рахмат. Ал эми келиңиз сизге да суроо берип кетелик. Кинонун эң өзгөчөлүк жери кайсы болду сиз үчүн? Эми азыркы жаштарга жакшы тарбиялоо экен. Ошонусу менен өзгөчө болду. Бардыгы жакты. Кайсы актер сизге көбүрөөк жакты? Эмилия Эсеналиев эң жакшы. Кутмандуу кечигиңиздер менен биз Примориядан келдик. 260 километр болсо да ушу фильмди көрүп кетелик деп келдик атайын жолдошум экөөбүз. Бизге бул фильмдин чындыкка жараша фильм экени жакты. И жаштарга, азыркы жаштарга жакшы тарбия бере турган фильм экен. Ушу биздин Кыргызстан өнүгүп өскөн, келечекте көбөйгөн, областтарыбыз көп, жетил эмес, андан көп область болсун. Кыргызстан, кыргыздар өнүгүп өсүп көбөйгүлө. Атайын эки баатыр кино тасмасын көрөбүз деп бизге алыскы Сахалин шаарынан келип отурушат. Биздин кыздарыбыз кинонун кайсы жери жакты жана кайсы актер сизди көбүрөөк жакты? Саламатсыздарбы, Хабаровск шаарындагы мекендештер. Биз
мындай кандай десек, ушул кечеге катышып калганыбызга аябай кубанычтабыз. Анан бул кинону көрүп ар бир эле кыргыздын жүрөгүндөгү патриоттук сезимдердин ойгонушуна себепкер болот экен да. Азыр карап турсаңыз, ушул кинону көргөндө, мисалы үчүн биздин жөнөкөй сөз менен ошо кинодогудай эле болуп калыптырбыз да кыргыздарчы. Бул кинону көрүп мен өзүмдү эмне эме кылдым. Биз ушунун аябай мындай тонкий нерселерин түшүнбөптүрбүз. Биздин күнтөрдөгү алтынды кандай чет мамлекеттик уруулар кантип казып кетип атканын, Кыргызстанга болгон келечекке кыянаттык кылып атканын, азыркы жаштардын иштейм деген адамдарга тоскоол болуп атканы, жана ошондой эле ар биздин урпактарыбыз келечекте кыргыз эмес бир жерибиз азайып, чачыранды болуп, бир кандайдыр бир жоголушуна, мындай жоголуп кетпешине себепкер болгон кино деп баамдадык да. Рахмат ушул силерге да ушундай жакшы. Чоң рахмат сиздерге дагы. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, бүгүн сиз жеңишке ээ болдуңуз, биздин да Кыргызстандын атын чыгарып, дзюдо күрөшү боюнча атайын келишип, Сахалинден келишип, бүгүнкү күндө жеңишке ээ болуп, азыр Сахалинге жеңиш менен кетип бара жатасыздар. Сиздерге да чоң рахмат кино көрүп бергениңизге. Сизге кайсы жери жакты? Мага в целом бар жок эле жакты. Чакырганыңарга чоң рахмат. Башталышынан акырына чейин жакты. Акырынча могула актер жакты, баягы аты ким эле? Эмилия Саналиев, да? Башындагычы ментпи. Ошол аке жактыраса жакшы. Рахмат биздин ушундай кино актерлорубузга дагы рахмат. Ушул Акун эген кайсы режиссер Руслан Акун байкеге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай жакшы кинолорду тартуулап жүрө бериңиздер. Ийгилик сиздерге, чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Атайын кыргыздардын атынан чыгып, Хабаровскийде шаарында бизде конкурс болду, Мисс Красоты. Ошол жактан экинчи местаны алгандыгы үчүн куттуктайбыз. Жана бүгүн дагы сени куттуктоо баракчасын беришти. Рахмат, чоң рахмат. Ал эми сага кайсы кинонун кайсы жери жакты сага? Кино аябай сонун кино экен, таасирдүү экен, мага аябай жакты. Чоң рахмат кинону келип бергениңизге. Саламатсызбы, Фарида эже? Сизге кинонун кайсы жери жакты? Жана кандай таасир ала алдыңыз? Кино мага бардыгы жакты. Өзүбүздүн кыргызыбыздын элибизден кандай батырлыгы, кандай ынтымакчылыгы, кандай деген жаштарга үйгүлүк көрсөгөн жакшы кинолордон болду. Уже биз бу жерде 30 жылдан ашык жашайбыз. Дагы эле көп кинолор келсин. Элибиздин ушундай жакшы ийгиликтерге жетишкени, жакшы немелерин көрсөткөнгө мен абдан ыраазымын. Атайын балаңызды алып келтирсе киного? Небереңизге кино кайсы? Кинонун кайсы жери жакты сурап көрүңүз? Там дрались, были приключения и тайны. Чөлүгүн айта кетиңиз, сизге да кандай таасир бере алды? Жана кайсы актер өзүнүн актерлук чеберчилиги менен сизди арбап алды? Кайсы? Бул кино аябай жакшы тартылыптыр, аябай таасирлендик, аябай жакшы таасирлерди алдык, аябай жакты. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы, Эмиралан байке? Бул кинону алып келүү идеясы сизге тандык экен. Бул идея кандай болуп келип чыкты сизге? Саламатсыңарбы, биздин кыргыз элим бул кинону ушу Чыңгыз бүт дүйнөгө кыргыздарды атагын чыгарайын деп ушу кыдырып Россия Федерациясын мекендештерге көрсөтөйүн деп чыккан экен. Анан ушу Хабаровский шаарына дагы келип биздин мигранттарды көптөн бери үйүнө барбаган, ушу бара албай жаткан пандемияга болуп ошого шылтоо бара албай аткан мекендештерге атайын ушу кинону алып келип коюп бер деп суранганыбызды үчүн Чыңгызга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кино аябай бардыгына жагыптыр. Руслан Акун инибизге дагы ийгилик, ушундай кинолорду жарата берсин. Көп жакшы кинолор жаратсын, көп бизге Хабаровскийге дагы кинолор келе берсин. Рахмат силерге. Биздин ушу Хабаровский шаарында дагы мекендештерибиз бар. Бул жакта ырчылар дагы көбүнчө келбей кетип калышат экен. Ошолор дагы келгиле. Силерди күтөбүз. Баарыңарды чоң рахмат бардыңарга. Арнаган ганаң эй, жериме чында өчпөс эмгекти. Батырлар ганаң эй, байырдан куруп